ЛТР эфирдеги берүүлөрүн күн маек менен улантат. Аны мен Каныкей Бозгунов алып барам. Амансыздарбы? Жыл сайын кыш мезгили келгенде Бишкек шаарынын тургундарын түтүн маселеси түйшөлтүп, бул байма-бай көтөрүлүп келген маселе болчу. Ал эми соңку жылдары көрүлгөн чаралардын натыйжасында былтыр кыш мезгилинде Бишкектин абасы тазаргандыгы айтылды. Ал эми быйыл кыш алдында кандай чаралар көрүлүп атат, ошол тууралуу сөз кылып атабыз. Ал үчүн биздин студиябызга Бишкек ЖЭБ муниципалдык ишканасынын директорунун орун басары Калыбек Алиев, ошондой эле жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин атмосфералык абаны коргоо бөлүмүнүн башчысы Нурсултан Ташыбек уулу келди. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келдиңиздер. Ыраазычылык билдирем. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин ушул жана башка берүүлөрдү ЛТРдин YouTube, Facebook, Instagram баракчаларынан дагы кенен таанышып көрүп турсаңыздар болот. Адегенде сөздү Нурсултан мырза сизден баштайын деп атам. Мына сөзүмдүн башында айтпадымбы? Соңку жылдары абанын тазарап бараткандыгы айтылып атат. Албетте бул баягы комплекстүү көрүлгөн чаралардын негизинде деп айтсак болот. Бүгүнкү күнгө карата кандай иш аракеттер жүргүзүлүп келди? Анан кыш мезгилинин алдында турабыз. Сиздер тараптан кандай аракеттер көрүлүп атат? Чаралар. Саламатсыздарбы? Рахмат. Туура айтасыз. Жылдан жылга биздин Бишкек шаарыбызда, калабызда абанын сапаты жакшыртылганын бул баарыбыз эле байкап атабыз. Жана буну баягы азыр соцсеттер, тармактар өнүккөнүнө байланыштуу ал жерде деле көп айтылып атат. Жакшы иштер аткарылып атат. Министрлик тарабынан айта кетсем, жыл башынан план иштелип чыккан. Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун 279 тескемесинин негизинде 11 министрликтер жана ведомстволор аралык комиссия түзүлүп, ушул жылдын башында февраль айында план коюлган. Бишкек шаарында жана Чүй облусунда биринчи кезектеги чаралар планы бекитилген. Ушу абанын сапатын жакшыртуу боюнча иш-чаралар 32 пункттан турат. Пунктчалары бар. Ар бир министрликке, ар бир тийиштүү мамлекеттик органдарга тийиштүү тапшырмалар берилген. Мөөнөтүн айта кетсем, 25-жылга чейин ал жерде кээ бир аткара турчу мөөнөттөр, анан быйылкы жылкы аткарыла турчу иштер, иш-чаралар тыкыр көзөмөлгө алынып, ошол ведомство аралык комиссиянын жыйындары ар дайым өтүп, баардыгы катышып, тийиштүү мамлекеттик органдар өз иштерин кылып атышат. Негизгилерден болуп ушу айта кетсем, чаралар ушу газдаштыруу маселеси биринчи кезекте турат. Себеп дегенде жалпы ушу изилдөөлөрдүн негизинде Бишкек шаарында биринчи орунда ушу жылытуу мезгилинде жаңы конуштар тарабында жарандарыбыз баягы көмүр отун колдонгонуна байланыштуу болуп чыгып келатат. Ошол себептен газдаштыруу маселеси биринчи орунда турат. Ал боюнча дагы өзүнчө медиа план иштелип чыккан. Ал жерде Газпром, эки банк бар, Элдик банк менен Айыл банк жана биз координациялап, жалпы ушу жаз айынан бери, жыл башынан бери биз байма-бай телерадиолордон чыгып, элге түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Ушу газга туташтыруу боюнча. Газпром ишканасы тарабынан берилген маалыматка ылайык, мен азыр акыркы маалыматты айта кетейин. Насиялар боюнча, жалпы кошулган боюнча айтайын, Газпром боюнча, Бишкек шаары жана Чүй облусу боюнча 52 жаңы конуштар газдаштырылып, Бишкек шаарында 30.168 абонент дебейбиз, азырынча ошо туташкандар, кардарлар, домовладение деп. Анын ичинен 21.100 үйдүн от казандары газга туташтырылды да. Жалпы 30.000 газга туташтырылды, жаратылышкан 21 от казандар. Бул мен эмне демекчимин? 21.000 үйдүн от казанын туташкан соң, быйылкы жылга буюрса биздин көмүр отунун пайдалануу дагы кыйла азайды дегенбиз. Быйылкы жылдын башынан баштап, ошондо орто эсеп менен биз бөлүм тарабынан да жүргүзгөн изилдөөлөрдүн негизинде 3 тоннадан жакса, бул уже 60 тоннадан 60.000 тоннадан ашык көмүрдү сарптоону азайтат да. Бул Газпром бүгүнкү күндө туташтырган, бүгүнкү күнгө алынган маалыматтар. Анан жанагы насыялар боюнча айтып кеттиңиз, ошол боюнча айтайын. Элдик банк менен Айыл банк аркылуу былтыртан бери жеңилдетилген насыялар берилип жатат.
ээлибизге. Бул министрлер кабинетинин чечими менен, тескемеси менен чыгарылган 1 миллиард сом өлчөмүндө субсидияланып, банктарыбыз жеңилдетилген насыялар берилип жатат. Быйылкы жылга карата жалпысынан 210 керектөөчүгө насыялар берилди. 27 миллион сомго чукул. Тактап айтканда 26 миллион 791 миң сом экен. Ошо азыр учурдан пайдаланып дагы эфирден биздин жарандарыбызга, Бишкек шаарынын калаасынын жашоочуларына Чүй облусу боюнча ушу газ туташтыруу боюнча айта кетет элем. Келиңиздер, Газпром ишканасы ар дайым иш алып барып атат. Ал жерде азыр бүгүн берген маалыматтарына ылайык даже усиленно иш алып барып атышат. Кышкы мезгилге даярданып туташтырууну ар дайым. Банктар дагы тез карап берет. Бул баягы өкмөттүн поручениясы, ошо башынан элге тез карап, болгон 4 документ талап кылынат. Баягы ошо үй ээсинин өзүнүн өздүк документтери, үйдүн документи, сметалары, канча кетет, эмне материал кетет, анан жана өзүнүн киреше булактарынын аныктамасы, справка. Ошо менен жеңилдетилген насыя алууга мүмкүнчүлүгү бар. 150 миң сомго чейин бул эми орто эсеп менен эсептелиптир. Котел, от казаны, жанагы трубалардын баарын тартып келгенде сметасы 150 орто эсеп менен бул жакшы эле коюлат экен да. Кээ бир балким котел арзаныраак болсо 100 миңге чейин, 120 миңге чейин ошондой коюлат экен. Өзү кредиттин насыянын убакыт мөөнөтү боюнча 2 жылга чейин, 1 жылдан 2 жылга чейин берилет. Күрөөсүз, кепилдиксиз. Канча пайыз менен? 8% өлчөм. Жок, 8% деп мен азыр сизге туура эмес айтып атам. 8% өлчөм менен былтыртан башында ачылган, бүгүнкү күндө 4%. Дагы азайтылган. Мындан сырткары Бишкек шаарында ошол нерсе таасир бердиби? Ошол абанын тазарышына? Албетте, аныкей сиз айткандай таасирин берип атат. Газдаштыруу маселеси бул эл аралык жана дүйнөлүк тажрыйбада да колдонулуп жатат. Газда деле бар, эми баягы эколог катары мен айта кетейин, чыгындылар болот баары бир. Бирок көмүр отундай же башка көмүр отунунан сырткары дагы тутандыруу маселеси бар. Баягы от жакканда от казанга аякка деген жанагындай кээ бир отходторду салып атат. Эми айта кетсек, эми айласынан ошо отход салынып калып атат. Жанагындай швейный отходтор, кээ бир резиновый ушундай жагылып, анан ал өтө эле чыгындылар да. Оксид азота, диоксид азота жанагындай өзүнүн бир абдан зыяндуу заттар чыгып бөлүнүп чыгат да. Отундан деле билесиздер, өтө зыяндуу заттар чыгат. Ошол себептен дагы айта кетсем, бүгүнкү күндө Газпром тастыкталган маалыматы бар. Бүгүнкү рыноктогу баалар менен, базар баасы менен отун, көмүр жана баарын кошуп келгенде газ менен 1 айлык баягы жагуу чыгымдары бирдей чыгып атат. Газында кубический метр деп коебуз, ошонун баасы дагы азыр бүгүнкү күндө точно канча экенин билбейм, бирок эсептей келгенде 1 айда жана плюс эме керек, качегар керек. Ар дайым бир киши аны караш керек, отун чыгарыш керек, гүлүн төгүш керек, жагыш керек деген маселе бар. Газда болсо азыр автоматикалык жакшы котелдор бар экен. Газпром жакшы маалыматтарды берип атат. Барсаңыздар ал жерде деле айтат. Тиги чет өлкөлүк маркалардагы жакшы от казандар азыр бар экен. Үнөмдүү, ал иши үнөмдүү экен. Акча тыйынынан дагы ай сайын сарптоого дагы үнөмдүү экен да. Жакшы. Калыбек мырза, бизде эми азыр Бишкек шаарынын тургундары ушул баягы түтүн маселеси көтөрүлгөндөн бери эле ушул биздин көзүбүзгө Бишкек жылуулук электр борбору көрүнөт эмеспи? Ошол чыгып аткан түтүн, ошолдун зыяндуулугу көп болуп атат деп башында айтылды эле, бирок кийин ал көп таасир бербегендигин баягы адистер аныктап чыкты окшойт. Бирок ошентсе дагы көмүр жагылып атат да сиздерде көбүнесе. Сиздер кандай чараларды көрүп атасыздар? Негизи эле соңку жылдарда жыл сайын жайында ремонт иштерин жүргүзөсүздөр. Ушул маселе эске алынабы? Саламатсыздарбы көрүүчүлөр. Бишкек жэбинин негизги каражаттарынын 17 от казан бар. Ар бир от казанга бизде электр чыпкалары бар. Жылына ошол электр чыпкаларында
баягы ТЭЦ эме жылуулук мезгили башталгандан баштап жайы бою ошол чыпкаларды Бишкек жебинин от казандарынан колдонулган жаңы көмүр жагылуудан чыккан түтүндү толук камдуу чыпкалап турабыз. Биздеги орнотулган бардык чыпкалардын эффективности, эффективдиги 96%дан жогору турат. Быйылкы жылды айтып кеткенде бардык 10 электр чыпкалары, андан тышкары 3-4 блок толук камдуу ремонттон өттү. Жылына келүүчү Бишкек жебинде баягы сарпталуучу көмүр өзүнүн критерийлери бар. Зольность, влажность деген ошо жана зыян жагылгандан кийин зыяндуу заттарды чыгаруучу элементтер боюнча тиешелүү баягы лабораториялык изилдөөлөрдөн кийин гана кабыл алабыз. Бишкек жебине айта кетсек, жылына 1 миллион тонна көмүр сарпталат. Баягы күнү түнү көмүр келип турат. Ошол күнү түнү келген көмүрлөрдүн ар бир партиясы бизде лабораториялык изилдөөдөн өтөт. Ар бир мисалы 10 вагон болобу, 2 вагон болобу же 100 вагон болобу, ар бир вагондон баягы келген партиядан изилдөөлөр өткөрүлүп, сырттан келген, импорттолгон жана биздин жергиликтүү көмүр кенинен келген көмүрлөрдүн баардыгы ар бир вагондон, ар бир машина менен, унаа менен келгендердин көмүрлөр лабораториялык изилдөөдөн өтөт. Негизи айта кетсек, Бишкек жеби 1961 жылы ишке берилген. Ошол жылдары баягы проектированиясы 1958 жылы аткарылган. Проектирование кылып баягы долбоорлоо иштери жүрүп жатканда баягы шамал гүлү дейт, роза ветров. Ошогун алып келгенде Бишкек жебине эң минималдуу түтүн моорунун бийиктиги деп 150 метр деп баягы сунушталган. Ошонун эске алуу менен азыркы күндө бизде Бишкек жебинде 4 моор бар. Экөө 150 метр, бирөө 180 метр жана эң бийиги баягы 300 метр. Ошону эске алып, баягы Бишкек жебинин өндүрүшү жүрүп жатканда жагылган отундардын түтүн баягы аба ырайы суук болгондо баягы аябай чоң түтүн катары болуп көрүнөт да, чынында ал жылуу буу. Баягы разница температура айырмачылыгы болуп ошондой көрүнөт да. Чынында алып келгенде Бишкек жебинен чыккан моорлорунан чыгып жаткан түтүн бул 98% тазаланган буу чыгарылат. Айта кетип туруп, чыпкадан, электр чыпкадан. Бизде Бишкек жебинде 12 электр чыпкасы жана 5 скрубберди, труба вентури деген тоже чыпкалоо системасына кирет. Ошондой жабдуулар колдонулат да. Анан кийин баягы биздин Бишкек жебинин моорлорунун бийиктиги баягы приземистый слой деп коет, адам басып жүрүүчү слойго зыяндуу заттардын көлөмү боюнча баягы катышуусу двуокись углерода боюнча 10% жетпеген, жана башка өтө зыяндуу заттар боюнча 1% жетпеген катышуусу бар. Таасири. Баягы чаң боюнча дагы баягы сөз кылып атышат, баягы Бишкек жебинин түтүнүнөн чаң чыгат, көмүр баягы калдыгы каяка кетет депчи. Ал боюнча Бишкек жебинде очистные сооружения дейт, тазалоо жабдуулары. Ал жерден от казандан кийин электр чыпкалары биринчи кезекте баягы кетип жаткан түтүндөн биринчиден зала кармалат. Андан кийин күйгүзүлгөн көмүр боюнча калдыктарын жанагы кетип аткан ышты кармайт, ыштан эмелерди кармайт. Андан кийин күлдү кармап, ошол система баардыгы суу менен аралаштырылып,
Биздин атай полигон бар, залошлак отвал деп коебуз, баягы эме күл сактоочу жай. Ошол жака жабык эме түтүктөр менен суу аралаштырылып чаңдабагыс үчүн жеткирилип турат. Жеткирилгенден кийин ал жерде атай полигон, ал жерден баардык керектүү көлөмдө суу эме төгүлүп турат, керектүү баягы карталардын түйүндө эмелер бар, то что табиатка только тазаланган сууну таштайбыз. Баардык зыяндуу элементтердин баардыгын биздин жептен чыккан 98% кармалып алат. Жакшы. Нурсултан мырза, сиз жогоруда жана газдаштыруу боюнча айттыңыз. Бул боюнча Бишкек мэриясы дагы отказандарды газга өткөздү окшойт. 20дан ашык жаңылбасам, 20дан ашуун. Бул былтыркы жылдан бери жүргүзүлгөн иштер. Андан сырткары бизде автоунаалар, ошол абанын булганышына таасирин берип аткан дагы кайсы жагдайлар бар? Факторлар. Туура айтасыз. Экинчи эле орунда ошо транспорт жалпы кирет. Транспорт каражаттары Бишкек шаарында билесиздер 400 миңден ашуун транспорт каражаты бар. Күнүнө 600 миңден ашуун кирип чыгат Бишкек шаарына. Министрлик тарабынан ошо атмосфералык абаны булганышы боюнча текшерүүлөр да жүргүзүлөт. Бул контролдук, надзордук функцияларыбыз бар, инспекциябыз бар. Жыл башынан текшерүүлөргө ишкерлик субъекттери текшерүүлөргө мораторийди эске алуу менен 122 чарба субъектилери текшерилип, Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин 230 беренесине ылайык атмосфера булгоочу заттарды чыгаргандыгы үчүн 93 протокол түзүлгөн. Жалпы айып суммасы 1 миллион 857 миң сомго. Бул менен эмнени айта кетем? Бизде баягы атмосфералык абаны коргоо жаатындагы мыйзамдардын талаптарын бузулушу дагы жок эмес. Ал боюнча ошо биздин тийиштүү министрлик кызматкерлери иш алып барат. Жанагы айтып кеткен боюнча дагы экинчи орунда транспорт каражаттары турат. Ал боюнча да иштиктүү ар дайым ГАИ кызматкерлери менен рейдтер уюштурулуп турат. Газ анализатор менен ошо өлчөлүп, айдоочуларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Ошо ар бир транспорттук каражатында каталитический нейтрализатор деп коебуз. Катализатор деп бул жөнөкөй тил менен айтканда бул машиненин деле иштеп чыккан газдарын фильтрация кылып, абага чыгындылар чыгарбай тазартып чыгарат ушу фильтрлерде. Көбүсү эми угуп калдыңыздар, ошондо катализаторлор дагы чечилип, алынып кетип атат, сатылып атат. Ошол себептен азыр айдоочуларга да кайрылып жатабыз биз. Министрлик тарабынан ар дайым ар бир нерсе өзгөчө айлана чөйрөнү коргоо жаатында. Терс таасир айлана чөйрөбүзгө тийгизбеш үчүн ар бир жаран өзүнөн башташ керек. Үйүнөн болобу, сыртта болобу, ушу азыр бүгүнкү күндө мына Минабраз тарабынан да ошо жана айтып кетпедимби, мэрбет комиссиябыз бар, ал жакта да Минабразга да тапшырмалар бир нече берилген. Мектептерде бала бакчадан баштап да ошо билим берүү боюнча да ошо экологиялык аң сезимди өнүктүрүү балдарыбызга да себеп деген ошол жактан түптөлөт экен да. Анан көчөдө таштанды таштаба деген от жакпа. Азыр мына эфирге келатсам да шашып келатсам, жолдо жанагы таштандылар таштаган мусорный бактардын түйүндө күйүп жатат. Мен азыр сразу ошо мэрия муниципалдык инспекциясына да билдирдим, биздин министрликтин да инспекциясына билдирдим. Ошол жерде бирок ал белгисиз болуп калат. Эми ал жерден камералар көтөрүп кантип билебиз, ушундай иш түтүн болуп атат. Эми аны жаранын өзүнүн аң сезими да. Бүгүнкү күндө ошол жалбырактарды өрттөп ошентип азыр күз мезгили ошол болуп атат. Ошол эң чоң жагдай болуп атат. Бизде Халык мырза айтып кеткендей дагы жана роза ветров деген понятие бар да. Ал азыр шаар калабызда дагы жакшы болбой жатат. Өзүбүздүн Бишкек шаарынын турушу дагы географиялык расположениясы да чаша деп коебуз. Анан смогтун да пайда болушу ошондон болуп атат. Көп көйгөй ошондон чыгып келатат. Анан урматтуу блогерлер, активисттер, баарыңыздар экология күйүп жатасыздар, түшүнөбүз, рахмат. Бирок ошол эле учурда баягы смог дейбиздердин
биз менен чогуу иш чара алып барганыңызды суранабыз. Түшүндүрүү иштерин ошо сиздер тараптан да көп угулат. Сиздер медиа аркылуу, СМИ аркылуу бизге ушинтип түшүндүрүү иштерин айтып атабыз. Министрликтер тарабынан, мамлекеттик органдар тарабынан тийиштүү иш чаралар жүрүп атат. Бул эми жалпы мамлекеттик саясаты. Элибиз, калкыбыз, улутубуздун ден соолугу дегенде келечеги. Ошол себептен бул абанын сапатын жакшыртуу биринчи кезектеги чара да. Ошол себептен кайрылып кетет элем. Боюнча айтпаңызбы, негизи эле ушул абанын булганышына канча мындай пайыз менен айтабызбы же кандай таасир берип атат ошол автоунаалар? 29% жалпы. Калгандары кайсы Жыл массивден факторлор? 30-тан ашык пайыз. Анан азыр ТЭЦ боюнча дагы мырза айтып кетти өзү. Мурда баягы баарыбыз эле ойлочубуз ТЭЦ депчи. Бүт эле ТЭЦке айтчубуз. Анан ТЭЦ изилдөөлөрдүн жыйынтыгы менен ТЭЦ деле берет өзүнүн эмесин, бирок анча пайыздык өлчөмдө эмес. Эң негизи ушу жыл массивдер от жагуу маселеси болуп атат. Жана айтып кеткен көмүр отунун себебинен. Экинчи ушу автоунаалар Бишкек шаарында. Азыр мисалы коомдук транспортто дагы газ менен жүргөн автобустарга алмаштыруу бул дагы таасирин берип атабы? Абдан жакшы белгилеп кеттиңиз. Мэрия тарабынан дагы абдан жакшы иштер ошо. Алар мэрия закупать этип атпайбы? Былтыртан баштап бүт дизелдик отунда жүргөн микроавтобустар четке чыгарылды, линиядан алынды. Бунун баары ошо жарандар, тургундарга ден соолугун кам көрүү максатында болуп атат. Абанын сапатын жакшыртуу максатында. Бүгүнкү күндө автобустар, газ менен жүргөн автобустар чыгындыларды аз берет, кыйла аз берет. Экологиялык таза десек болот. На газомоторунан топтойбу ошо автобустар бүгүнкү күндө 1200дөн ашуун келди. Азыркы учурда Бишкек шаарында линияларда каттап атат. Дагы айта кетсем, БСП Бишкек санитар полигону ал да көп жылдар боюнча күйүп түтөп жүргөн. Аны да былтыр жалпы ошо МВКнын иш чараларынын негизинде жалпы координациялап мэрия тарабынан ошо БСП дагы өрттү өчүрүлдү. Бул деле бир топ салым бар. Албетте, ал өчүрүлгөндөн кийин ушу Бишкек шаарынын түндүк аймагындагы конуштарда министрликтин лабораториялык изилдөөлөрүнүн негизинде 9 эсе азайган. 9 эсе азайып, абанын сапаты жакшырылганы байкалды. Сиздер кышкысын кандай ошондой жанагы көбүнчө бизде жаңы конуштарда көмүр жаккан, анын үстүнө кышкысын жанагы жеке мончолор дагы иштеп баштайт эмеспи? Ошол эле калдыктарды жаккан мындай чара көрөсүздөрбү? Рейдтер жүргүзүп турасыздарбы? Баштадыңыздар болуш керек, э? Албетте, туура айттыңыз. Бирок мончолор, ошол эле шашлычный дейбиз, кафетерий, жанагы от жаккан тандырныйлар көп ишкердик субъекттер болуп атпайбы, ишкерлер. Анан ошо жана мен дагы айтып кеткен байкасаңыздар керек, эске алуу менен дебедим, мораторий. Жыл башынан ишкердик субъекттерге текшерүүгө мораторий коюлган да. Анан арыздын негизинде эле текшере алабыз азыркы учурда. Арыз биздин министрликке түшкөн убакта арызды алабыз. Анан экономика министрлигине жиберилет, ал жактан текшерүүгө жолдомо алынат, предписание на проверку. Ошонун негизинде гана текшере алабыз. Ошонун негизинде жеке мончолор делеби? Түрүнө карабастан, ишкердик субъект болуп катталган болсо, түрүнө карабастан мораторий, бирок арыз түшсө, ошонун негизинде бар текшере алабыз. Минэкомдун жолдомосу менен. Калыбек мырза, жогоруда сиз айтпадыңызбы баягы чыпкалар боюнча Бишкек жылуу электр борборундагы бул чыпкалар канча убакытта бир тазаланып турат же алмаштырылып турат? Ошол эле учурда жанагы лабораторияда текшерилет дедиңиз. Кайсы лабораторияда текшерилет көмүрдүн сапаты? Бизде электр чыпкаларда негизи баягы негизги орнотпосу болуп бул электрод эсептелет. Анод, катод деп алар жылына баягы плановый осмотр, ошо карап чыкканда эме дефектовать этет, баягы кайсы жеринде мүчөлүштүктөр бар, кайсы жеринде туура эмес иштеп жатат. Андан кийин эме эффективдүү текшерилет. Эгер баягы көрсөтүлгөн нормадан ылдый болуп калса, анда автоматикалык түрдө электр чыпкасы токтотулуп ремонтко кетет. Андан тышкары бизде баягы күз кышка
күз-кыш мезгилине даярдык алкагында бизде жылына ремонт баягы оңдоп түзөө иштери болуп турат. Былтыркы жылы баягы жасай турган көлөм иштери көп болгондуктан 6 электрофильтр, быйылкы жылда жылдагыдан караганда бардык 10 электрофильтрдин бардыгында оңдоп түзөө иштери өттү. Андан тышкары айтып кете турган болсок, баягы бүгүн дагы Акылбек Үсөнбекович айтып кетти, 27-жылга карата газдаштыруу жана Бишкек каласы жана республика боюнча газ колдонуу көлөмүн жогорулатуу боюнча бүгүн жыйында дагы айтып кетти. Ага биз урматтуу Акылбек Үсөнбековичтин сөзүнө кошуп кете турган нерсебиз бул биздин өкмөт тарабынан азыркы күндө Бишкек ЖЭП-1де эки проекти, Бишкек ЖЭП-2 станциясында бир проект жана Бишкек Сельмаш өндүрүш аянтында ушул менен 4 ПГУ парогазовый установка баягы жаратылыш газын колдонуучу станциялар пландалып жатат. Даярдык көрүп атышсыздар да? Даярдык көрүп жатабыз. Андан тышкары 2027-жылга чейин баягы долбоорлоштуруу иштери жүрөт жана 27-жылдан баштап азыркы Бишкек ЖЭП-инде колдонуп турган отун казандарын баардыгын газга өткөрүү иштери пландалып жатат. Лаборатория көмүрдүн сапаты өзүңүздөрдө текшерилет да? Ооба, бизде быйылкы 24-жылга чейин күз-кыш мезгилинде жана жайында келген келген көмүрлөрдүн баардыгын өзүбүздүн топливный лаборатория деп коебуз, отун лабораториябыз өзүбүз өткөрчүк. Быйылкы жылы центральный лаборатория деп ошол лаборатория азыркы күндө толук келген көмүрлөрдүн баардыгын өздөрү лабораториялык изилдөөдөн өткөрүп жатат жана жыйынтыктарын бизге берип, сунуштамаларын берет. Көмүрдүн характеристикасы боюнча, параметрлери боюнча ТЭЦке берилген көрсөткүчтөргө жакшы дал келгендиктен биз көмүрдү түшүрүп өзүбүзгө жагып жатабыз азыркы күндө. Жакшы. Урматтуу меймандар, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Дагы бир ирет убактыңыздарды бөлүп эфирге келип бергениңиздерге ыраазычылык билдирем. Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушун менен күн маекти жыйынтыктайбыз. Аны мен Каныкей Бозгунова алып бардым. Амандыкта көрүшөлү.